16 майда балыкчы шаардык ооруканасынын жаракат бөлүмү оңдоп түзөөдөн кийин ишке берилди. Бөлүмдүн ачылышына шаар мэри Азамат Арнабек уулу, шаардык кеңештин төрагасы Жакшылык Абдыразаков жана Жаштар келечеги ынтымагы коомдук бирикмесинин төрагасы Руслан Акашев катышышты. Шаар мэри Азамат Арнабек уулу учурда бир гана терапия бөлүмү эски абалда калганын белгилеп, ал да ишке ашса 95% оңдоо иштери аткарыларын айтты. Эң биринчи мен ушул жерден Америкада мекендештерибизге Руслан мырзага терең ыраазычылык билдирем. Ушундай патриот балдарыбыз көп болсун. Ушу балыкчыбыздын больницасын сырткары шаарыбыздарына өзүңүздөр жакшы билесиздер, борбордук паркыбызды жасап беришти. Андан сырткары шаарыбызда көп жардамдарды көргөзүп беришет ушуга чейин. Шаардык кеңештин төрагасы Жакшылык Абдыразаков бул демөөрчүлөрдүн шаар үчүн кылып жаткан алгачкы салымы болбогондугун белгилеп, алардын ар бир иши шаарды өнүктүрүүгө багытталып жаткандыгына токтолду. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул больницаны эмес, мындан да сырткары көптөгөн жардамдарды берип келатат шаарыбыздачы. Бизге шаарыбыздын мэриясына, шаардык кеңешке аябай чоң эле түрткү болуп келатат элибизгечи. Бир топ нерселерди кылып келатат. Жигиттерге ыраазычылык билдиребиз, иштери ийгиликтүү болсун. Жаштар келечеги ынтымагы коомдук бирикмесинин колдоосунда шаардык оорукананын жаракат бөлүмүнүн коридор, палата жана дааратканалары заманбап шарттарга туураланып жаңыланды. Өз кезегинде дарыгерлер демөөрчүлүк кылгандарга ыраазычылык билдиришип, Саламаттык сактоо министрлигинин ыраазычылык баракчасына карышты. Ушу биздин жаракат бөлүмүнө жаштар келечеги ынтымагы бирикмеси жакшынакай капитальный ремонт кылып берди биздин бөлүмүбүздө. Өзүңөр көргөндөй заманбап кирсең маанайың ачылып, анча мынча ооруган жерлериң унутуп калган бир жакшы маанай тартуулап турат да. Элге мындай көрүнүп үшүнбес же бирөө үчүн эмес да, биз биринчи Кудай үчүн, Алла үчүн да атабыз. Андан кийин ошо элдерибизге, ошо шаякта жашаган жашоочуларыбызга бир жакшынакай кереги тийсин, ушу жаркылдап балыкчыбыз өнүгүп турса, башка жерден келгендер көрүп суктанып турса деген ой кетет да. Белгилей кетсек, Жаштар келечеги ынтымагы коомдук бирикмеси тарабынан шаарда сквер салынып, мекеме ишканалардын техникалык базалары чыңдалып келет. Ошондой эле байма-бай кайрымдуулук иштерге демөөрчүлүк кылып турушат.